Biz de егемен өлкөбүздүн 30 жылдыгын жакында белгиледик. Куттуктооңузду айттыңыз. Сизге чоң рахмат, урматтуу Фуат Октой мырза. Ушул 30 жыл аралыгында чындыгында боордош түрк эли биздин элибиз менен бирге болду. Бизге бир топ өзүнүн колдоолорун көрсөтүп келди. Инвестиция тараптан, экономика тараптан, айрыкча ушул акыркы пандемия учурунда дагы бизге кандай гана колдоолорду көрсөтүп келет. Биз бул үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кечээ күнү эле дагы кур келбестен ушул биздин өлкөбүзгө пандемияга күрөшүүгө жардам катары 150 000 доза вакцина ала келдиңиздер. Ага дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө билим берүү жааты дагы биздин кызматташыбыздын өзгөчө багыты болуп келе жатат десем болот. Биздин миңдеген уул кыздарыбыз түрк окуу жайларында сапаттуу, заманбап билим алып, дүйнөнүн өлкөлөрүндө жана өз мекенине ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Кыргызстаныбызда дагы биздин ушул маданиятыбыздын бир болгону, тилибиздин бир болгону, биздин бир топ жарандарыбыздын дагы Турцияда жашап эмгектенишине дагы жакшы шарт түзүп атат. Ушул 30 жыл ичинде кыргыз жана түрк элдеринин ортосунда достук мамилелери стратегиялык өнөктөш даражасына жетти.